Кыргызстан тоолуу өлкө. Жеринин 90% ашыгын тоолор түзөт. Түздөрдө, коктук олоттордо, андан кийин тоолордо этабы менен түрдүү гүлдөр гүлдөйт. Бул фермерлерге балчы элек кармоо үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Окумуштуулардын эсептөөлөрү боюнча кыргыз тоолорунан 100 000 тонналаган бал алууга болот. Бал бул илгертен бери баалуу азык болуп саналат. Айрыкча тоодо өскөн гүлдөрдөн касиети күчтүү, ден соолук үчүн пайдалуу бал алынат. Bir күндө bir ары 7 000ден 10 000ге чейин гүлгө конот. 1 килограмм балды топтоо үчүн арылар 300 000 километр учушу керек. Биринчи гүлгө конуп аткан ары экинчи башка гүлгө конбойт. Анткени биринчи гүлдүн чаңын экинчи башка гүлдүн чаңына аралаштырбайт. Демек, алманын гүлүнүн чаңын гиласка же өрүккө алып барбайт. Маданий өсүмдүктөрдү чаңдаштырууда ошондуктан арынын ролу чоң. Гүлдөр арылар үчүн нектарин ширесин бөлүп берет. Ал эми арылар болсо, гүлдөрдүн чаңдарын денесине жабыштырып, миңдеген гүлдөргө таратып чыгат. Мына ошентип уруктануу процесси жүрүп турат. Жумушчу арылардын өмүрү 30 же 35 күн өмүр сүрөт. Арылар жамаатташып жашашат. Бир үй бүлөдө бир гана алардын ханышасы болот. Ханышанын иши болгону тукум коюу. Тукумун улоо үчүн бир күндө ханыша 1000ден 2000ге чейин тукум коет. Мына ошентип жашоо деген улана берет. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, кутман күн. Бүгүн 4-июль 2020 жыл. Бакка байланышы бар. Бүгүн бак жөнүндө эмес, мына ушул арылар жөнүндө видео тартайын. Мына ушул бактардын чаңдашуусу үчүн мына ушул арылардын, бал арылардын ролу өтө чоң. Адамзаттын жашоосу менен мына ушул арылар бир байланыштуу. Тагдыры байланыштуу деп айтылат. Качан арылар өлгөндө, жок болгондо адамзаттын жашоосу бүтөт деп айтып коет экен. Арылардын бакты чаңдаштыруудагы ролу. Бакка коюлган арылар азыр жайлоого чыккан кези, Ак Кайың жайлоосунда. Быйыл кыштын начар болгон себептүү арылардын дагы быйыл бал топтоо процесси өтө жай, слабый, азыраак, взятка азыраак, өтө аз ташаткан мезгил. Көрүнүп турган лежактар, корпустар. Бүгүн взятка жакшыраак болду, более-менее. Бирок өтө слабый. Башка жерде кандай экенин билбейм. Бизде быйыл ушундай көрүнүш. Гүлдөр дагы гүлдөп бүтөйүн деп атат, эспарцеп. Аз аралаткан эспарцеп, коен томук жана кийик от. Мына ушулардан алып атат. Пока шире аз. Кече суукта дагы иштебей коюшту.
Açıp görüyoruz. Satırga qanday işlep atat bu yıllarlar? İzzetke qanday? İzzetke anınca yaxşı emas da. Birini sorup ko'raylik. Жасырақ печетке алғаннан емес. Мынаның суырсын деме? Сета. Qancha var? Pechet yok, pasport. Pechet yo'q ekan, ha? Kechikirib qoldi işte. Mana dostlar, gördüğünüzler, bu yılki sezon orta deydi.